Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сөзүбүз кайра Индия 4-бөлүк. Индияны терең түшүнүп, Пакистанды терең түшүнүп, ушул боюнча сөз кылып атабыз. Өткөндө биздин сөзүбүз ошол баягы индиялык мамлекеттерди моголдор басып алуу менен бүткөнбүз да. Моголдор басып алып туруп, ушул улуу Могол империясы деген мамлекетти түзүшкөн. Моголдор бул биздин баягы Ош жергесинен жаралган ошо Чагатай улусунун урпактары, Темирландын Темирландын түзмө түз урпактары Захирдин Бабур болгон. Албетте анын аскеринде да кыргыздар көп болушкан да. Чанчандык кыргыздар кескин мындай 25 000 аскер күчү болсо, атчандар болсо, анын ичинин кескин бөлүгү кыргыздар түзгөн болчу. Ошондо алар Индияны басып алат. Индияны замбиректер, туркиялык замбиректер менен ушундай маратхалардын армияларын жеңип, Дели султанатын жеңип, мусулманчылык султанаттарга баш ийдирип, акырында ошол империяны түзүшөт. Делиде туруп жаткачканда, ошол өткөндө роликти бүтүрүп атканда, алардын ыдыроолор башталып аткан болчу. Анткени Нарьянхара деген империя, индуисттер баш көтөрүп мусулмандарга каршы чыккан болчу. Индияда жана ушул эки чоң күч согуш баштаган. Ушул эки чоң күчтүн согушунун ортосунан Сидх империясы бийликке келген. Сидхтер, мусулмандар, индуисттер, буддисттер бири-бири менен былчылдатып согуша башташкан болчу да. Ушул 15-16 кылымда болот. Ал ыдыроого пайдаланып Индияга Португалия келет ошол жылдары. Васко да Гама 1498-1502 жылы дүйнө жүзүн кезет. Анткени бүт баягы соода, бүт мындай специялар, бүт Индиядан келүүчү специялар ошо арабтардын өлкөсү аркылуу өткөндөн кийин, арабтар баягы көп мындай блок кылгандан кийин, Осман империясы жана башка соодага европейцтерге блок кылгандан кийин, европейцтер мындай кандайдыр бир тегеренүүчү жолдорду издей баштайт Индияга барыш үчүн, ошо араб ортомчуларды четке кагыш үчүн. Анан ушундай жолдорду табышат. Ошол кезде Альфонсо де Альбукерке деген 1503 жылы биринчи Франциско де Аламейда деген киши ошо король болуп алат да өзүнчө Индияга. 1505 жылы португалдыктар Альбукерке менен 1510 жылы Гуаны басып алышат. Гуаны басып алып туруп, аны баягы португалиялык колониялардын борбор калаасы кылып салат да, Индиянын жээгинде. Анан 1538 жылы алар деген Гугли деген жергесинде факторияларды, фабрикаларды түзө баштайт дагы. Индиянын байлыктарын, баягы Индияда өскөн чөп, дары-дармек, специяларды акырдап жыйнаштырып соода кыла баштайт Европа менен. Ошондо Португалия аябай байып баштайт да, Индиянын специялары менен Европага сатып. Бүгүнкү күнү ушул тарапта Калькутта жайгашкан. Калькутта бүгүнкү күндөрү Бомбей болуп калган. Анан ошол 16-жылдан 17-жылга чейин Португалия Кытай менен жана Индия менен болгон соодада Индияга соодага өзгөчө монополия уюштуруп алышат да. Португалия ошондон аябай байыйт. Байганда Индиянын баягы байлыгы менен, аркасы менен көтөрүлгөндө Испаниянын албетте чоң мындай кандайдыр бир көрө албастыгын пайда кылат да. Анан 1580 жылы Португалия Испания менен бириккенде, Испания Португалияны басып алганда, Филипп экинчи хандын ошол тушунда Португалиянын кызыкчылыктары артка тартылат дагы, Испания үстөмдүк кыла баштайт Индияга. 1640-жылы Португалия кайра баягы Альба герцогун жеңип, Испаниянын герцогун жеңип, өзүнүн кайра көз карандысыздык мындай эгемендүүлүгүн тартып алат, кайтарат. Ошону менен кайра голланддыктар менен португалдыктар Индияга келип, кайра сооданы өз өлкөсүнө кайра акчасын, пайдасын жибере башташат. Бирок ошол тарапта голландиялыктар жана англиялыктар ошол соода жолдорун басып алышат Индияда. Акырындап өзүнүн санын өстүрүшөт. Санын өстүрүшкөндө акырында португалдыктарды бугуп салат да. Португалдык колониялар иштей албай, киреше таппай жабылып баштайт. Жабылып, анан бир гана Гоа, Даман, Дию деген ошол батыш Индиянын жээгинде шаарлар, ушундай кандайдыр бир колониялыктар калат. Бардыгы ошол кездеги Португалиянын колониялары 1009-жылга чейин. Бул деген 1100 эле чарчы километр, анын ичинде ошо 500 миллион адам жашаган болот да ал кезде. Анан Нидерланды дагы Индияны басып алат. Нидерланды, голланддыктар булар деген биринчи ошол португалдык монополияны талкалап туруп, Индиядагы специя менен болгон сооданы өз колунан кармап алышат дагы. 1602-жылы бир нече майда компаниялардын башын бириктирип, голланддык Ост-Инд компаниясын түзүшөт. Голланддык Ост-Инд компания бул таза капитализм компания, эң алгачкы капитализм компаниясы, бирок бүгүнкү капитализмден, гумандык капитализмден айырмаланып, булар деген жырткыч капитализм компания болчу. Анткени алар деген ошол Индияны талаптанып, анын байлыктарын акчага айлантып, кайра эле ошол акчаны өз мекенине жиберип турушкан да. Анан ушундай жол менен 1652-жылы Амбоин деген факторияны ачып, ошол жерде биринчи фактория Палаколу Мадрас жээгинде ачышат. 1658-жылы голланддыктар аскер күчү менен кол салып атып, Джафна Патам деген португалдардын акыркы колониясын Цейлондон, же болбосо бүгүнкү күнү
Цейлон, баягы Шри Ланка деп аталышы мүмкүн, ошону басып алышат дагы, анан ошол жерден португалдыктарды кууп ташташат. 1661 жылы, анан 1664 жылы португалдыктар ушул Ост Инд компания, Ост Инд Голландиялык компания Малабар жээгиндеги португалдыктардын акыркы колониясын басып алышат. Анан албетте алар көпкө узап ага ээлик кыла алышпайт, анткени 1759 жылы британдыктар, Улуу Британиянын аскерлери Чин Сурак деген жерден согушуп голланддыктар менен алардан кайра ошол бүт колониялар тартып алат да. Эми британдыктар ошол эле Индиянын жерлерине ээлик кыла баштайт. Анан Франция менен Нидерланды согушуп 1790 жылы 1815 жылдары негизи Нидерланды голланддыктар толук Францияга буруп кетип көңүлү, аскери да бүт иш аракеттери да. Ал кезде Улуу Британия ушул Индияны, ошол Португалия, Голландиялык колониялардын толугу менен өзүнө каратып алат дагы. Анан Нидерландылар 1824 жылы айла жоктон англо-голланддык конвенцияга кол коет да. Ал конвенция боюнча Улуу Британияга португалдыктардын тартып алган голланддыктардын колониялары бүт толугу менен Британиянын карамагына документтери боюнча өтүп кетет да, баягы аскерий жеңилиштин натыйжасында. Анан ошо менен кошо соодага болгон монополиялык укук дагы Улуу Британияга өтүп кетет. Андан сырткары ошол Индияда бир да жер калбай калат Нидерландыга таандык ошол жылдары. Франциядагы мисалы үчүн ушул биринчи франциялык Ост Инд компаниясын түзүшөт 1604 жылы. Ал компания андан кийин бузулат, кайра тарап кетет. Андан кийин экинчи компания 1611 жылы түзүлөт. Андан кийин үчүнчү компания 1615, төртүнчү компания 1642 жылы кардинал Ришелье, баягы Үч мушкетер деген кинону көрсөңөр керек Советтер кезинде. Ошол жерде кардинал Ришелье башкы мындай каарман болбоду беле, мындай терс каарман. Ошол кардинал Ришелье ушул компанияны түзгөн. Анан бешинчи компания Кальберанын атагында 1664 жылы түзүлөт. Ошол 1674 жылы Пончери деген жер Кормандель деген жээкте түзүлөт дагы. 1676 жылы Чандернагор деген жерде дагы ошондой Франциянын колониясы түзүлөт дагы. Анан алтынчы компания түзүлгөндө Ост Инд, Вест Инд, Кытай жана Сенегал соода компаниялар Францияныкы биригип 1719 жылы ага Франциянын королу өзгөчө кандайдыр бир мындай укук берет. Анан 1769 жылы 1790 жылы ошол компания Индияны тонуп жатканда Францияда революция болуп келет. Революциянын негизинде конгресс жыйналат Францияда, королдун башын алышат. Анан ошол Ост Инд компанияны кошо жок кылып ишет, конвент. Ошону менен Франция өзүнүн баягы Индияны тонуп жаткан компанияны өзүлөрү жокко чыгарып алышат. Ошо менен Франциянын ээлиги Индияда бүтүп калат. Башка өлкөлөрдү алсак, Дания да, мисалы үчүн Дания Индияда көп жерди басып алган эмес, бирок кандайдыр бир жерди басып алган. Даниялык Ост Инд компаниясы түзүлгөн 1612 жылы. Анан экинчи компаниясы 1670 жылы түзүлгөн. 1616 жылы Даниялык колониялар түзүлгөн. Травенбарк анан Семапордо. Анан ал колониялар 1845 жылы англичандар аны англиялыктар, британиялыктар сатып алат да ошол Голланд. Анан башка колониялар Порто-Ново, Эдова, Голчери, Малабарда алар түзүшкөн. Канча бир убакыт ага ээлик кылышкан, анан кайра аны Улуу Британия бирин басып алып күч менен, бирин ошо соода кылып сатып алып, бирин кандайдыр сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында алып алышкан. Австрия да Индияда тоногон. Австрия 1723 жылы Астра Ост Инд компаниясын түзгөн. Анан 1784 жылы банкрот болгон, анткени ага жолду бербей койгошкон да башка Ост Инд компаниялары, башка өлкөлөрдүкү. Швеция, Пруссияда да Индияга кол салышкан. Швеция Ост Инд компаниясы 1781 түзүлгөн. Эки прусттук Ост Инд компаниялары 1753, анан 1753 түзүлүп, анан кирип келсе англичандар аларга жолун бууп коюшкан. Алардын күчү жетпей, аскер күчү жетпей, анан алар кайра банкрот болуп жабылып калышкан. Анан эң чоң ээликти ушул Улуу Британия кылат. Улуу Британия Лондон Ост Инд компаниясын 1600 жылы түзөт. Анан англичандыктар акырындап Индияны баса баштайт да, басып туруп. Анан Карнатиканы 18 кылымда басып алат. Анан Могол улуу империясынын баягы эң негизги шаарларын басып алат. Жана ошол мурунку Моголго кызмат кылган аскер башыларды өзүнө кызматка алат дагы. Ошол кызматка алган кишилерди сипай деп коет да, сипай. Негизи баягы биздин моголдор Кокон хандыкта, ушул Захирдин Бабур кезиндеги моголдор кыргыздарды, мисалы үчүн кыргыздар аскерлерин, атчандарды сарбаз дечи, ал эми баягы Өзбекстандын, азыркы Өзбекстан, Афганистан территориясын алган аскерлерди сипай дечи да. Сипай жана сарбаздар ушундай эки күчтөр болгон. Анан Индияны басып алганда британиялыктар моголдорду кайра басып алганда, биздин баягы тууган Бабурдун тукумун, ошондо алар ошол жерди кайра эле өз аскерлерин жумушка алышат. Ал жумушка алганда, кызматка алганда алар дагы сарбаз, сипай деп атала беришет да. Анан ошол негизи колонизаторлордун арасында Жозеф Франсуа Дюпле деген болгон.
1742 жылы ошол франциялык Индиянын губернатору болгон. Анан эриги британиялык Роберт Клайв болгон. Анан 2-3 согуш өткөрүп, Ост-Инд компаниясы Франция менен Индия менен Ост-Инд компания Британияныкы негизи ээликти алып алат да Индия континентинде. Бүт территориясын кармап алат. Анан Клайв өзүнө бийликти тартып алат ушул Франсуа Дюпледен. Анан Ост-Инд компания негизи ошол Франция өзү Пончериде калып калат. Британиялыктар ошол бүт жерлерди басып алган болот да. Анан Роберт Клайв 1756 жылдан 1757 жылга чейин аябай чоң жеңиштерге ээ болуп, Бенгалияны басып алат. Анан Бенгалиядан акырында бүт Индияны Бенгалиядан баш болуп басып алат дагы. Аякта эки баягы уурулар болот Бенгалияда. Анан эң чоң уурулар навабтар бири-бири менен согушкан болот. Баягы ар кандай бийлик үчүн британиялыктар аны пайдаланып, эки элди, эки тууган элди кагыштырып, акырында эки эл кырылганда анын жерлерин жеңип басып алат да. Ушундай чоң империялар көп жылдан бери ушундай ойунду ойношот. Бизде да мисалы үчүн Кыргызстан менен Тажикстанды кагылыштырып атышпайбы кээ бир учурда? Бул да ошондой максат менен болушу мүмкүн да. Кайсы бир чоң империя өзүнүн оюн ойноп атат. Анан ошол негизи акырында Роберт Клайв Индияда индиялык генерал губернаторлукты түзө баштайт да Ост-Инд компаниясына. Анан Бенгалияны арып алып туруп, бир нече бенгалиялык баягы соодагерлерди, ишкерлерди, жумушчуларды колдоно башташат. Аларды факторияларга бекитишет. Аларды баягы кул эмес, мындай кандайдыр бир акча майына төлөнөт, бирок мындай да, британдык мисалы үчүн эгерде кудай көрүнсө, ээ көрүнсө, ошол бенгалдык жумушчу кулдун жанында болуп калат да, баягы укугу боюнча. Бирок толук кул эмес, анткени майына төлөнөт, кандайдыр бир минималдык укуктары каралат. Ошо менен бирге баягы баары бир ошол арзанга иштеш керек болот да, итти арзан акчага. Ошол бенгалдыктар иштешет, алар продукциялар жасашат. Жергиликтүү соодагерлер жана өндүрүшчүлөр Британияга аябай ылдый баа менен продукцияны сатыш керек болот, дүйнөлүк баадан ылдый. Эгерде дүйнөлүк баадан өйдө атаса, британиялык күч колдонуп ишчи. Эгерде ылдый берсе, аны алып туруп, анан Британияга же Америкага, колонияларга аябай кымбат баа менен сатып ишчи да. Ушинтип мындай экономикалык жол менен Британия Индияны акырындап тоной баштайт. Анткени түз тоногондо бир эле жолу тонойсуң да. Бир жолу тоногондо бир эле жолу байлыкты басып аласың. Ал тоноо экономикалык система начар да. Бирок эгерде мындай экономикалык жак менен тоносоң, кандайдыр бир ишти жасатып, анан ошол жумушчу акысын арзан кылып, ал тоноо узак убакытка уланышы мүмкүн. Ушундай жол менен анан Роберт Клайв 1757 жылдары Бенгалияны толук басып алып, казынасын өзүнө тартып алып, казынанын мындай британ фунт стерлинг менен эсептегенде 5.260.000 фунт стерлинг деген байлыкты түзгөн. Алар толук ошол Бенгалиянын соодасын монополияга алган. Анан Бенгалиянын ичиндеги баягы бүт негизи баягы өндүрүштөрүн өзүнө каратып алган. Ошонун негизинде анан Ост-Инд генерал губернаторлугу кошо аябай жогору салык сала баштайт да Индияга. Мунун султандар же болбосо ошол Нагараян империясы 10%, 8% деген салык салса, британдыктар ошол 80-90% деген салыктарды сала баштайт да. Анан ошол салыктардан баалар өсүп кетет тамак ашка. Анан тамак аш өндүрүлбөй калат. Ачкачылык башталат. Британдыктар индиялык бенгалдыктарды ачарчылык менен өлтүрө баштайт да, геноцид болот. Ошол ачкачылык 1769 жылдан баштап 1773 жылга чейин уланат. 7 миллиондон 10 миллион индиялык өлөт, бенгалдыктар өлөт да. 1780-1790 жылдары Бенгалияда кайра ошол ачарчылык кайталанып кетет. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн орус пропаганда сайттары айтат, британдыктар атайын кылган депчи, баягы элди кырабыз деп. Британдыктар өзүлөрү муну сүйлөшкөн жаман көрөт да, аябай жаман көрөт ушуну талкуулаган. Бирок Тони Блэр кезегинде кечирим сураган индиялыктардан, кечиргиле, биз ошол жылдары начар кылыптырбыз деген сөздү айткан. Ким билет да, бирок ошондой факт бар. 7-10 миллион киши өлгөн. Анан ошол экинчи ачарчылыкта дагы 3-5 миллион киши өлгөн. Анан америкалык тарыхчынын айтуунда, Адамс деген тарыхчы бар, 15 жыл Индия англичандыктарга кошулганда Бенгалиядан индиялыктардын байлыктарын англичандар 1 миллиард фунт стерлингке чейин бааланган байлыктарын чыгарып алышкан да ошол Индиядан. Алардын баары британдык музейлерде бүгүнкү күнү. Англо-майсурдук согуштар башталат 1767 жылы, 1799 жылы. Анан негизи ошол индиялык кичинекей хандык Майсур деген хандыкты Ост-Инд компаниясы британиялык басып алат. Анан 3 дагы чоң англо-маратх согуштар болот. Англиялыктар маратхалар менен согушат. Маратхалар баягы индуисттер, алар баягы раджпуттардын балдары, урпактары. Алар 1775 жылы 1782 жылга чейин, анан экинчи согушу 1803 жылдан 1805 жылга чейин, үчүнчү согушу 1817-1818 жылы маратхалар менен согушууларда толугу менен Делиге келип, британдыктар Делини басып алат.
жана кошумча дагы мараткалардын территорияларын бүт баарын басып алып туруп, башкы махараджыларын өлтүрүп, аскерин кырып, калган махараджылардын урпактарын баш ийдирип, анан өзүнүн астына вассал кылып алат да, Британия коронанын кызматкери кылып алат. Ошенткенде 1824 жылы англо-голланддык конвенция түзүлгөндөн кийин, Нидерландынын жана башка өлкөлөрдүн бүт колонияларын Улуу Британия тартылгандан кийин Индияга Улуу Британия толук соода монополиясын уюштурат дагы, экономикалык монополиясын уюштурат, экономикасын колго алып алат. Ошондо Британия дүйнөлүк империя болуп калат. Дүйнөлүк империя болгондо Британиянын үстүнөн эч качан күн батчу эмес деген сөз болот да. Жер жүзүн мындай айланып алат да Улуу Британия. Жер жүзүн айланып алып, ошон үчүн бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча англис тили биринчи орунда да эл аралык сүйлөшүүлөрдүн тили болуп калган. Анткени Англия толук жер шарын курчап алган. Элестеткиле, ушул жылдары Англия жер шарын курчап алган. Анан ошондо толук ошо Индостан Британияга келгенде, британиялыктар кандайдыр бир баягы экономикасын жакшы кармош үчүн өзүнүн Британиянын экономикасын ар кандай эксперименттер жасай баштайт да экономикада Индияда. Анан ушул бир нече баягы эсенен генерал губернатор 1834 жылы мында Индиянын баягы тигүү экономикасын жок кылат да. Мисалы үчүн ошол генерал губернатордун айтымында, мында мемуарларында жазганда 1834 жылы Индиянын талаалары баягы жергиликтүү тигүүчүлөрдүн сөөгү менен агарып калган дейт. Жаткан сөөгүнүн аркасы менен агарып калган дейт. Ушундай сөзү бар да. 1840 жылы англичандар Индиянын 60-80% басып алат. Анан кайра 1825 жылдан 1 миллион киши өлөт. 1825-1850 жылдан 400 миң киши өлөт ачкачылыктан. 1850 жылы, 1875 жылы Бенгалия, Орисса, Раджастанда 5 миллион киши дагы өлөт. 1875-1900 жылы дагы 26 миллион Индияда киши өлөт ачкачылыктан. Анан ошол чоң ачарчылык кезинде 1876-1878 жылы Бомбей, Мадрас жана Англиялык администрациянын өзүнүн айтуусу боюнча, протоколдор боюнча 2,5 миллион киши өлүп калат. Индиялык бүгүнкү өкмөтүнүн маалыматы боюнча 10 миллион киши өлөт да ушул шаарларда. 1857 жылы Индиянын кармагындагы аскерлерде мурунку биздин баягы тууганыбыз Захриддин Бабурдун аскерлеринен турган сипайлар ушунун баарын көрүп аябай нааразы болот дагы. Анан индиялык баягы ситхтер менен биригип, сикх сипайлар менен сүйлөшүп, ошол раджпуттардын баягы урпактары болгон маратха сипайлары менен сүйлөшүп, ар кандай ыдыроолор башталат да. Индияда өзүнүн улутчул кыймылы алгачкы жолу жарала баштайт да. Анан ошол биздин баягы Бабурдун урпактары Улуу Британияга каршы чоң согуштарды жасаганга даярдана башташат. Ушул нерсе сипай көтөрүлүшү деп тарыхта калды. 1857 жылдары сипайлар акырындап британиялык аскерлерди өлтүрө баштады. Ушул аябай чоң кан төгүү болду да. Бул кан төгүү укмуш болду. Баягы негизи биздин ата тегибиз миңдеген жылдар согушуп келет да. Ошон үчүн булар бир жини келгенде аябай катуу туруштук беришти. Индиянын канын индиялыктар, ошол сипайлар британдык аскерлердин канын суудай төгүштү. Ушундай чоң кагылыштардын эсебинен индиялыктар, сипайлар, ошол негизи ситхтер Британиянын сазайн беришти дагы. Британия тынчтыкты чоң кан төгүү менен гана кайыртарды. Анан ошол көтөрүлүштөн кийин кайра индиялык калкка Остинд компаниясын жоюп, британиялык падыша аял ошол өзүнүн бийлигин Индияда өзгөрттү да. Остинд компаниясы экинчи башкарбайт, мен түзмө түз башкарам деп ушул падыша аял индиялыктар менен келишим түздү дагы. Аларга өзгөчө жарандык укуктарды бере баштады дагы. Индияда вице король, вице хан, вице падышаны дайындады Британиянын атынан. Анан ошондон баштап, ошондой Индиянын катуу соккусунан баштап, Остинд компаниялары жоюлгандан кийин Британиянын ичинде өзүндө көп сөздөр башталды да. Британиялык эли уялды да. Биз деген ушул байлыктар менен рахаттанып жатабыз, көрсө биздин баягы Остинд компанияларыбыз баягы жырткыч капитализм уюштуруп, империялык капитализм уюштуруп, аябай канунду индиялыкты кырган турбайбы? Биз деген аларга жарандык укук беришибиз керек, биз аларга инфраструктура түзүшүбүз керек, биз аларды модернизациядан өткөрүшүбүз керек. Ушунун аркылуу кечирим сурайлы же кандай кылабыз деп ушундай расмий түрдө айтышты. Расмий эмес түрдө албетте колония бойдон Индия кала берди, бирок мурункудай ачкарчылыктар токтотулду. Мурункудай баягы элди кууратуу азайды. Кууратуу калды, бирок азайды да. Ошондо британдыктар алгачкы жолу Индияда темир жолдорду кура башташты.
почта телеграфтарды салып башташты, өндүрүш оор өндүрүштөр ишканаларын сала башташты. Маянаны көбөйтүштү, жумушчуларга, индиялык жумушчуларга. Анан британдык мектептерди курушту, бүт ушул индустарды британдык Англия тилине өткөрүштү, үйрөтүштү. Анан бул деген нерсе эки ача болуп кетти да Британия үчүн. Бир четинен бул деген баягы жергиликтүүлөргө жакшы билим берди, технология берди, аларды мындай экономикалык туруктуулук берди. Экинчи четинен улутчул кыймылды пайда кылганга мүмкүнчүлүк түздүрдү. Анткени бүт Индия бир тил менен сүйлөп баштаганда, британдык тил менен. Урду, тамил, хинду, жанакы маратха тилдери, бенгали, жанакы ар кайсы тилдер көп болчу да. Бир нече 80 тил да Индияда. Анан ошол 80 тил англис тилин окуп баштаганда булар өзүн бир Индия катары сезе башташты да, Хиндустан деп. Ошондо бул деген азыркы Хиндустанды мамлекет кылды бул нерсе. Анан бул деген улутчул кыймылды пайда кылды. 1885-жылы Индиялык улуттук конгресс деген партия түзүлдү. 1890-жылы ошол сол кыймылы пайда болду, радикалдык кыймылы. Анын башына Бал Гандхара Тилак келди. Ушуну менен бул ролик бүтөт. Эмки 5-чи бөлүктө ушул 20-жылдагы Индияга кайрылабыз. Эмки роликтен көрүшкөнчө.